Bir жыл болду сиздер кичине карбуздар катарында берип коебуз, компания ачылганда айтканбыз, ушул түшкөн акчаны Алла жолунда, эл жолунда иштетебиз депчи. Бир болот Алланын каалоосу, бир болот инсандын каалоосу болот экен. Бирөө эч качан адамдын каалоосу жүрбөйт экен, Алланын каалоосу жүрөт экен да. Буга далил Аллах Таала Куранда айтат экен. Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең бербей коет. Арабтарда макал бар экен, инсандын түзгөн планына инсандын тагдыры күлөт. İnsan başka nerseni planda atar. Uşuğa 4000-5000 adamları alıp geldik, görüp atabız. Geçen mınakey dostlarımız men Dubai'dan uçup geldik. Bir insanın planı İstanbul'dan beri atayın dayınlap geldi. Çamadanı dayın, vizası dayın, bardık nersesi dayın. Samolyotka geldi, samolyotten öttü. Buna geyizdi, hacı başı makbuldan bulup ötmey almadı. O öttü al. Ötüp gelip durup mınakey. Dubai'ga gelgende 2010 yılı. 2010 yılı bir probleması var eken anın planında ушул жакта Алланын үйүндө өткөзөм деди эле, бирок азыр түрмөдө өткөзүп атат да. Бу мен айтайын дегеним эмне? Алланын каалоосу болот экен. Алла каалаган гана адам келип аткан, көрүп атабыз. Күндө бардыгы дайын, чамаданы дайын, башка нерсеси бар дайын. Бирөө аэропортко келгенде уча албай калып атат. Аэропортко келгенде келе албай калып атат. Аллах Таала кимди алып келем десе, Аллах Таала ар кандай жол менен алып келет экен да. Биз компания ачканда айтканбыз. Бут коляскада отурган бирок намаз окугандар, көзү көрбөгөндөр бар, инсандар бар. Ошолорду алып келебиз деп. Марс деген бир тапшырды алып келип 6 жол 40 күнгө чыккан экен. 4 айлардан көп чыккан экен. Биз үйүндө суранган жок, биз бардык. Биз ушундай компания иш кылабыз. Сиз умрага алып барайын десек, ал айтат, силер алып барган жоксуңар. Алла алып барат дейт. 10 жылдан бери дуа кылгам, Аллах Таала менин дуам кабыл кылды дейт. Акчасы жок, эч нерсеси жок. Аллах Таала кааласа ушундай кылып алып келет экен да. Андан кийин бир Асылбек деген мырзаны интернеттен көрүп калсаңыз керек. Өзүнүн да көзү көрбөйт, аялын да көзү көрбөйт. Андан кийин кыз төрөгөн экен, кызын да көзү көрбөйт, үнү түзүлбөйт экен. Андан кийин дагы төрөткөн, анын да көзү көрбөйт. Акыркы баласын азын да көзү көрбөйт. Үйүнө барганда ыйладык ушундай бирок. Биз кыргыздар кичине акыбал келсе, кичине бир автобус кечигип кала турган болсо, кичине гостиница кечигип кала турган болсо, биз ыйлай беребиз да. Ошондо сабырдуулуктун туу чокусун ошондон көрдүк да. Андан кийин үйүнө барганда зиярат кылып отурдук, сүйлөшүп отурдук. Андан кийин айтат, менин мечтаңыз эмне, сизге бир квартира алып берейикпи, кандай десек, ал айтат, мага эч нерсенин деле кереги жок, бир ушу Алланын үйүнө барып келсем, пайгамбарыбызга салам айтып келсем дейт да. Алла разы болсун, биз сизге кылалы, үй бүлөсү менен алып келдик да. Андан да таң алганыбыз, көзү көрбөйт, урматтуу апа, 24 пара Куран жаттап коюптур да. Биздин келгенибизге канча күн болду, кеткенибизге канча күн болот, өзүңүзгө математика кылып коюңуз, канча сүрө жаттайсыз да. Көзү көрбөй туруп 24 пара Куран жаттап коюптур. Аллах Таала ушундай кадыр зат экен. Аллах Таала кимди алып келем десе, мусулман эмес болсо дагы аны адалдап туруп, киребиште жазылып турат. Мусулман эместерге кирүү мүмкүн эмес. Мусулман эмес болсо да адалдап туруп алып келип коет экен. Буга далил кандай десеңиз, көлдү сүзүп өткөн Шулико деген орус бар болчу, уксаңыздар керек. 5 күндө көлдү сүзүп өттү да. Биз ушу максат ачканда айтканбыз, компаниябыздан спортсмендерди, мүмкүнчүлүгү чектелгендерди, Кыргызстандын желегин көтөргөндөрдү, ийгилик жараткандарды, Кыргызстандын желегин желбеткендерди алып келебиз деп. Аллах Таала кадыр зат экен, ошондой инсанды да мусулман кылып туруп да алып келди да. Кайта карасаңыз, кебетиңиз украинец, бул мүмкүн эмес, бул толтура мусулмандар келбей атат. Бул келип калды. Ол Алланын каалоосунда экен. Андан кийин ушул жерде байкебиздер отурат, алар интернеттен көрсөңүз керек. Корейстер мына ислам динди кабыл алды деп атпайбы? Аллах Таала ушундай чебер зат экен, корейстин тагдырында жазып койгон экен, мынакей Махмулдамулланын жамаатында келди, Меккеде жүрөт. Аллах Таала ошону корейстен адалдап алып келип, мусулман кылып да алып келип коет экен да. Аллах Таала алып келем десе. Ошон үчүн биз өзүбүздүн каалообуз менен келип калган жок экенбиз байкелер. Өзүбүздүн каалообуз менен келбейт экенбиз. Дагы бир далил эстеп кеттим, Алишер Усманов деген бир өтө бай Өзбекстан бай бар, билесиз. Анын миллиарды, анын акчаларды, бардык нерсеси, жана сүйлөшүп отурганда айткан, аке сиз ам зорсуз, хамма сизге мурсан кылат. Сизде көп айткан. Анын акчасы немерина да. Бирөө ал айтат, канча балаң бар сен дейт. Жанындагы 4 балам бар. Аллага касам дейт. Аллах Тааладан мен сурап атам, бирөө берилбей атат. Аллах Таала мага бир бала бере турган болсо, мен бүткүл байлыгымды бергенге дайынмын дейт. Сиз биз көтөрүп жүрүп аткан iPhone Стив Джобс деген дүйнөдө буну миллиардер эмес, триллиард, бунун акчасы чексиз. Дүйнөдө эң бай адам да бул. Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын карызын бардын коштур кутулуп коет да. Бирок 58 жашында өзүнүн каалоосу эмес экен, Алланын каалоосу, рак оору менен өзүнүн акчасы жардам бербеси өтүп кете берди да апалар. Ошон үчүн бул жака келген нерсени бартай, келген нерсени пайгамбарыбыздын шаарына келгенде мынакей өзүбүздү кандай алып жүрөйүк. Кээ бирлер интернеттен жазып калат, көрөбүз. Россияда иштеген мигранттар бар. Апама акыркы 1000 айтпай эле коюңуз, $1200 эле болуп атат, жетпей атат. Апам барып келсе де ыйлаган балдар бар, көз жашын төккөн балдар бар. Кээ бирлер бар, апалар чыгат, балам оңолуп калса экен дейт. Ошолордун көз жаштары текке кетип калбасын апалар. Ошолордун дуалары көккө кетип калбасын. Аллах Таала каалады ушул жерге. Эми кээбизде сөзүбүзгө каршы айтып атабыз. Алла каалаган келген адам кааласа келет, каалабаса келбейт деп айтат. Анда мен 10 жылдан бери намаз окуп жүрүм, Аллах Таала мени каалаган жокпу дейт.
бул жакта прокурор, наркы, берки, бандит баары эле жүрөт го дейт дегендерим бар. Биз билбейбиз анын 7-чи атасы дуа кылганбы, 6-чы атасы дуа кылганбы, кызы медреседе ыйлап дуа кылганбы, келди да туган. Ошол нерсени бактап билет. Мына Пакистандын амири 250 миллион эли бар. Ушул жака келгенде пайгамбарыбыздын шаарынын урматына аял экөө самолеттон бут кийимин чечип кирди да. Биз да пайгамбарыбыздын шаарын урматтайбыз, пайгамбарыбыздын шаарын сыйлайбыз. Жөн эле келип кетип калбайбыз да. Бул Дубай эмес туугандар, бул Мальдив эмес, бул Алланын үйү, бул пайгамбарыбыздын шаары. Ушул шаарга келип оңолуп кетпесек, максат мындан сабагында айтат. Бузулган жүрөктөр, гайбат айткан жүрөктөр, жалкоо болгон жүрөктөр, Байтулла Алланын үйүндө оңолуштун үмүтү бар. Бирок ушул жерден оңолбой кетсе, ушул жерден намаз окубай кетсе, ал башка жактан оңолбойт дейт да туугандар. Ошон үчүн ушу компаниябыздын ачкан максаты жөн эле келди кетти кыла бермесин. Мына устаздарыбызга Алла ыраазы болсун. Аллах таала жашообузда өмүрүнө береке берсин. Ушул жака келип алымдарды сыйлап кеткенди үйрөтөбүз. Мынакей алымдарыбызга Алла ыраазы болсун. Канчадан бери болбосо биз билбейт элек. Бул жактан биз дамылдалар 10 жыл, 20 жылдан бери окушат. Биздин кичине эле колубуз канап кетсе, дамылдаларын чалып сурап коебуз да 1 мүнөт элечи. Алымдардан Алла ыраазы. Бүгүнкү тилекке каршы бирок айылдарда, биздин шаарларда артисттерди алып келсе, $500, $600 төлөйт. Бир алымдарыбызга келгенде эле бардыгы тырышат да. Ошол нерсени жеткиз барайык. Бул жактан хурмадан, замзамдан башка нерсе алып кетпейик. Апаларды көрүп атабыз. Бул жерден кабан айланган өрүн оны жактан саатта айланып атат да. Сиздер сатып ала турган нерселер, шаймандар жана башка нерселердин бардыгы Дордойдо бизде бар, качественныйраак, анан экези арзаныраак да тууган. Бул жактан пайгамбарыбыздын сүннөтүн, Алланын өкүмүн алып кетейик апалар. Сизде апаларыбыз турат, апалардан Алла ыраазы болсун, көрүп атабыз. Ушундай имандуу апалардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө келип сурады. Я Расулалла, жакшы мамилени кимге кылайын деди. Апаңа кылгын деди. Андан кийин сурады, кимге кылды? Апаңа деди. Андан кийин кимге кылайын деди. Апаңа деди. Төртүнчүсүндө атаңа деди. Аялдын ичиндеги бойлду, аялдын ичиндеги төрөттү апаларга, эркектерге бере турган болсо, көтөрө албай өлмөк экен да. Ошон үчүн акын айткан экен, жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Бейиш деп сенин таманың белгилеп кеткен пайгамбар. Бирок кандай апалардын таманында бейиш? Жасын кой берип, башын кой берип, арак ичип, тойдо мас болуп жүргөн апалар да. Жок, 80 жашка чыкса дагы өзүнүн жашына карабай, коляскада отурганына карабай, ден соолугу 4 бала, 5 бала жоготуп койгонуна карабай, ушул жерге келип ибадат кылып аткан себебинен, ушул жерге келип дуа кылып аткан себебинен, ушундай апалардын көз жашынан Кыргызстанда дин жүрүп атат. Аллага шүгүр, Кыргызстанда эгемендүүлүгүбүз бар. Башка жактан, экономика жактан артта калып калышыбыз мүмкүн. Казакстандан, Өзбекстан. Бирок өзүбүздүн жашоого келгенибизден, максатыбыздан артта калган жок экенбиз апалар. Аталар. Себеби Аллах таала Куранда айтат, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта, ибадат кылыш үчүн. Башка нерсе дүйнө чоктош үчүн, мамлекет токтош үчүн келген эмес экенбиз. Ошол нерсе мына устаздардын мээнеттери текке кетип калбасын, кызмат кылып атат. Исраилдин дамылдабыздан Алла ыраазы болсун, Махмуд дамылдабыздан Алла ыраазы болсун. Дамылдалар бул жака келбейт, биз компанияда суранабыз. Тилекке каршы мындай динди деле түшүнбөгөн, эчтекендери түшүнбөгөн бул нерсени бизнеске айландырып жүрүп келип атат, кетип атат. Толтура Кыргыздан келип атат, кетип атат, бирок результат аз болуп атат да. Көк чичапчан келип атат, ушул жакка барганда жолугун таштап коюп атат. Жок ушул жерден Алланын үйүнүн басып, пайгамбардын шаарын баскандан кийин тойлордо мас болуп жүрүп атат. Айтып атат диндин душмандарычы. Булар карагылачы мынакей умрага барып келип, арабтарды байытты, тигинти, минти деп башка нерселер айтып, өзүңүзгө белес башка нерсеге де зыяны тийип калып атат да. Ошон үчүн колубуздан келишинче чырайлуу ибадат кылып келет апалар. Биз 15 айга келген жокпуз, 15 күнгө келдик да. Ушундай биз азыр 2000-3000ден ашык адамды жөнөтүп атабыз. Карап атсаңыз, бир жамаат келип атат. Жаңы эле тозолуп аткандай болуп атабыз, бир карасаңыз кетип атат да. Өмүрдө эле ушинтип өтүп кетет экен. Акын айткан экен, адамзат алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го акыретке барганда депчи. Ушул жака келгенде саясатты сүйлөгөндү токтотоюк байкелер. Телефонду сүйлөгөндү токтотоюк. Шайтан сизди азгырат, башкалардын кемчиликтерин азгырат. Сапарга чыкканда адам өзүн көрсөтөт экен. 4 комнатада жатып атабыз. Биз мисалы кээ бирлер айтып атат, компанияларда VIP жамаат кылып койбойсуңарбы? Махмул дамыларда VIP жамаат кылып койсо деле адам келет да. Максат дамыла Израилдин. Биз айтып атабыз, карапайым элдер да дамылалар менен чыксын. Башкаларга келе албай калбасын, достук болбой калбасын. 5000, 6000, 7000, 8000 доллар болуп кетет саат. Ушундай дамылаларды биз алып келип, дамылалардан Алла ыраазы болсун. Мындай карасаңыз, биз төрөлгөндөн баштап сизге азан аты койгон алымдар болот. Андан кийин сиздин адалдап нике кыйган алымдар болот. Андан кийин сиз качып атаңыз өлгөндө, кепинде качып жүргөндө сиздин атаңызды кепиндегенде алым болот да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан экен, алымдар менин мураскорлорум. Анча-мынча жамаатта көрүп атабыз, ажы баштылар кыжалат кылып коюп атат. Алымдардын эти уу болот деп айткан, алымдарга этият кылайык деп айткан туугандар. Алымдар мына көрүп атабыз, дамылдалардын жакшы улуу болсо да күн-түн бизге чалып атат. Автобус качан келет, мындай келет. Бул жерде сабырды билбесек кыйын болуп калат экен апалар. Да, биз колубуздан келген башка нерсени кылып атабыз, гостиницаны кылып атабыз, башка бирок автобусту биз кыла албайт экенбиз. Бул пробкага туруп калат экен да.
гостиница 2-де емес 7-де бошоп калат экен, биз кыла албай калат экенбиз. Колдубуздан кандай келсе да иншалла алымдарга этият кылайык. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Ким мага этият кылды, ким алымга этият кылды, ал мага этият кылды. Ким мага этият кылды, ал Аллага этият кылды. Ким алымга этият кылган жок, ал мага этият кылган жок. Ким мага этият кылган жок, ал Аллага этият кылган жок дейт Атоган. Ошон үчүн Кудай буйрса сиздер кеткенче биз сиздерге кызмат кылабыз. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Эч нерседен кем болбоңуздар мына. Кудай буйрса Кыргызстанга дуа кылайык. Кудай буйрса мынакей бизди Кыргызстанга дуа кылган себебини Кыргызстанда өнүгүп атат. Кыргызстан дин өзүп атат. Бирок ошондой эле биздин дин өскөндө диндин душмандары да өзүп атат да. Цивилизацияга алып келебиз деп, канализацияга алып келип, кайненеге чай куйбайбыз деп үйрөтүп атат. Акылга сыйбаган, айбан кылбаган иштерди кылып атат. Эркек менен эркек жетелешип жүрүп атат Бишкектечи. Аял менен аял жетелешип жүрүп атат. Эгер биз көз жашыбызды ыйлап дуа кылбасак, биз үмөткө биз ыйлоо кылбасак, акыбал кетсе бардыгына келет экен. Турцияда партиябыз бар айтат, биздин жаштар ушундай болуп калган дейт. Дини жок эле жашайбыз. Дини жок эле жашайбыз. Койчу цивилизация баягы IT болуп атат, кандай болуп атат деп. Аллах Таала мынакей бир күндө силкип салат экен го апалар. Bir günde silse bardығы жоқ кен ғой, бардығы жоқ. Бирдик жердің астында миллиондор бардық нерселер алдында қалып кетті да. Ошон үчүн Кыргызстанга элибизге жүрөгүбүзгө дуа кылайык. Жүрөгүбүздү ушул жерден таза кылып, сөздүн баягында Исхак Разаков айткан го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот депчи. Эми ушундай улуу адам Исхак Разаков, кызмат кылган адам. Bu Исхак Разаков бул дененин тазалыгын айткан эмес экен, кийимдин тазалыгын айткан эмес экен. Бул ушундай надас адам, ушундай бир зөкүр адам таза кийинип жүрө алат экен. Бирок жүрөгүн таза кармай албайт экен. Түздөн түз Исхак Разаков пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, денеде бир үзүм эт бар. Ошол нерсе таза болсо, бардык нерсе таза болот. Жакын келип уккула жүрөк, назар салып уккула жүрөк, апалар уккула жүрөк, байкелер уккула жүрөк. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат дейт. Кыргызстандын оңолушу качан оңолот экен? Кыргызстандын газ, нефт, башка алтындан оңолбойт экен. Газ, нефттери бар мамлекеттерди көрбөдүкпү? Сирияны көрбөдүкпү? Канча мамлекет? Канча Ливияны көрбөдүкпү тууганда? Качан биздин Кыргызстандын башыбыз бириксе, бардыгыбыз бир желектин алдында, бир диндин алдында, бир пайгамбардын алдында бириксек оңолот экен апалар. Ушул нерсени көрүп атабыз, ушул нерсени жеткизип барайык. Мынакей зияратка чыгып келдиңиздер, биз айтсак бизди айтып атат. Жаштар силер арабты ээрчип кеткенсиңер. Биз арабтарды ээрчип элебиз, биз пайгамбарыбызды ээрчип атабыз. Биз Дубайда жашап атабыз, татуировка денесине тартып, крестонос болуп кеткен арабтар толтура. Крыша тайып кеткен, клубда мас болуп аткан арабтар толтура. Биз пайгамбарыбызды кандай бизге ата тегиз ээрчип ошондой. Мындай карасаңыз, мына Хамза Разыловдун сахабалардын мүрдөсүн көрдүңүздөр. Карасаңыздар, мында эч кандай мүрдө коюш керек болсо ушуларга коюш керек да. Булар арабтар деп эмес, исламды тиртиреткен да. Булар ошо мүрдө койгондун ордуна эмне кылат? Ата тегин артынан мектеп салып берет, көпүрө салып берет. Булар хитрый, булар жөн эле салып бере бербейт. Кыргызстанга мечит салып аткан, медресе салып аткан, булар сооп издеп салып атат да. Биз да ошол нерсени жеткизип барайык. Биз да ушундай Кыргызстанга салымыбызды кошоюк. Мында бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Анан кийин мынакей адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт деп ушул жерге мына дамлаларга ыраазычылык билдирип коюп, Кудай буйрса. Андан кийин бир жакшы жаңылык мына сиздердин дуаңыздар менен Кудай буйрса иншалла бирге такоо болуп кеткендер бар. Бөлүнбөйт да мусулман тигиндей мындай бири-бирин жакшы көрүш керек. Албетте бөлүнбөйбүз мусулман бирок биз мусулмандын арасынан кыргызбыз. Бул жерде кыргыздарды ажылыкта бекер жатат деген бар. Уккансаңар керектер да. Ал биздики эмес. Ага өзбектер вакыф кылып келген өзбек буртугандар жатат. Биздин студенттердин бардыгы бүгүнкү күндө башка жакта кыйналып, гостиницада окуйт. Бул медресеге, бул Меккеде башка байдын балдары окубайт экен. Байдын балдары Лондондо окушат. Бул жакта кыйналгандардын балдары көп ушу молдо кылам деп жашоону түшүнгөн адамдардын балдарын ушул жакка окутушат экен. Ошонун негизинде ушул компаниядан түшкөн акчага Кудай буйрса ниет кылып атабыз. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кудай буйрса 1,5 миллионго ушул устаздардын дуасы менен вакыф алып Кыргызстанга калтырып кетип атабыз. Вакыф дегенде бул кандай? Ошол 50 квартирада кыямат болгонго чейин, кыямат жер жүзү жок болуп кеткенге чейин кыргыздын любой баласы Меккеге келип бекер окуйт. Ошол жерде 10 жылбы, 20 жылбы ошол жерде жатат иншалла. Кудай буйрса, андан кийин дагы мына дамылалар менен машвара кылып чече турган болсо, вакыфка ушундай кылып жазып кетебиз. Биз бир күндөн кийин өтөбүз, 100 жылдан кийин, 150 жылдан кийин. Кудай буйрса, мындан кийин дагы башка вакыф калтырып кете тургандар бар. Жаштар өсүп келатат. Бирок буйрса, Кудай буйрса, Аллага ушул нерсени умрага келген, ажылыкка келгендерди Кудай буйрса кыргыз эли да жардам берет. Ошону ремонт кылып Кудай буйрса бүтүрөбүз. Бүтүп калгандан кийин Кудай буйрса кыргыздын ар бир уулу, кыргыздын апасы ошол жерге жашаганга укугу бар. Ал эч кимдики эмес, ал кыргыз элиники. 100 жылдан кийин, 150 жылдан кийин да Кудай буйрса ушундай иштер болуп атат. Сиздер компанияга келгенден албетте акча түшпөй койбойт. $50, $70. Бир Аллага шүгүр ушундай көзү көрбөгөндөргө икром кылып атабыз. Мына жакын деле бир үйгө бир комнаталуу квартира бердик. Бир аябай таң алдык да.
Биз бир тууган болуп туруп 8 сотик болсо 4 сотигин тууганыбыз үчүн бөлпөр албайбыз. Бирок ошонун өзү көзү көрбөйт экен, аялын да көзү көрбөйт экен. Анан айттым, биз сизге бир комнаталуу үй берейик десем, ал айтат, билим, менден да кыйналган бирөө бар. Өзү кыйналып турат, өмүрү үйдө жашаган эмес, өмүрү жетим өткөн, өмүрү жакшылыкты көргөн эмес. Бирөө ошол айтат, Аллаху акбар. Мен ушундай кыйналып өттүм дейт, бирок менден да кыйналган кыргыздар бар дейт. Менден да кыйналып аткан, өзү эки көзү көрбөйт, баласы да көзү көрбөйт. Ошого берсең дейт да. Ушундай динди качествосы эчтеке жокторду ошондой инсандардан көрдүк да. Ушул нерсени алып кетейик. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө Аллах таала барыңыздар берекет берсин. Аман-эсен кайтышка мындай проблемалар болсо, жасыңыздар мындай ооруп кала тургандар болсо, мындай нерселер проблемалар болуп азыр көпчүлүк болуп атат. Көпчүлүк дегенде кандай? Дүйнө жүзүнүн боюнча 2 миллиард мусулман бар. Бул жерде канча жүрүп атат? Ашып кетсе бул жерде азыр 5 миллион жүрүп атат да. Аллага шүгүр ошонун арасында барбыз да. Азыр Меккеге барганда ачык эле айтып коеюн, устаздарды ажыбашчылар кыйнабаңыздар. Гостиница проблема болот. Бул жагынан алсак деле, бул жагынан деле алсак деле проблема. Автобус 1 саатта пробкага туруп калып атат. 1,5 саатта пробка туруп аны ажыбашчылар чече албайт тургандар. Биз колубуздан келишинче максимально сизден алган акчанын устугун бардыгын Алла жолунда иштетип атабыз. Алган жок, ошол нерсеңизге газ, ошол нерсеңизге виза алып берип атабыз, ошол нерсеңизге гостиница алып берип атабыз. Алып калган жокпуз акчаңызды. Колубуздан келиш бизнес кылабыз. Бул бирок бизнес эмес, бул ибадат да. Анан кийин мына устаздарды, исраилден макулдамаларды туранып атабыз. Биз келбейт медресе сабыз. Себеби биздин сиздердин ибадатыңыздарга биз жооп берет экенбиз да. Тура эмес болуп калса, азыр акчаны көздөп, башка нерсени көздөп келип аткандар толтура. Ибадатын тура эмес кылып, аэропорттон кой берет, болду, 15-күнү кетип атканда кайта жийинип болот да. Ошондой болуп калбасын, устаздарга этият кылайык. Мына алымдар жөн эле мындай алымдар эмес, центральный азада мына илимдүү алымдар сиздердин ажыбашчыңыздар. Андан разы болсун. Мына Чубак ажынын шакирти бул жерде Калыз Дамбылда отурат. Андан кийин мына Чубак ажынын устазынын баласы отурат. Ушул жерде кичине уруксат берсеңиздер, биздин белек бекчелер бар эле. Бизде сурап калат го, силер эмне жаңы жылды да майрамдап алсаңар, Ноорузду да майрамдап алсаңар, 8-мартты да майрамдап, силерде кандай майрам бар? Рамазан биздин майрам да. Эң улуу ай биздин ай да. Ушул айда чачылыш керек экен. Ушул айда бири-бирибизге белек бериш керек экен. Ушул айда бири-бирибизди сүйүнүш керек экен да. Ушул айга таянып, ушул айда сооп кылайык деп, бул жерден көбүрөөк сооп алып кетейик деп, уруксат берсеңиздер, мына ушул кичине белек бекчелерибиз бар эле, ошону акырындан таратып, андан кийин мынакей ислам деген бул жерде кыргыз инибиз отурат. Алла разы болсун. Ушул жакта толтура жамааттар келгенде суранабыз. Кыргыздар батпай калбасын. Биздин кыргыздар курсак той ибадатта кылбай коет өзү негизичи. Тамактарды берейик, шорполорду берейик, кичине жакшылап ушул жерге батып алайык деп суранып, ушундан күн түнү мына кызмат кылып аткан ушул инибизге дуа кылып коюңуздар, Алла разы болсун. Андан кийин мына бул жакта чыксаңыздар, фурмалар бар. Жетишпесеңиздер, акчаңыздар алмаштыра элек болсо, фамилиятыңыздарды жаздырып койсоңуздар, мындай аккуратно кылып, пакетке салып коюп. Көчөдөн алсаңыз, каяктан алдыңыз эмне билбейсиздер, бул жерде сатыкта, бул жерде кээбир айтып атат, ушул шаар адамдар кирип болушу мүмкүн да апаларчы. Мекке өзү ташар шаар, Медина өзү ташар шаар, адамдар кирип болушу мүмкүн, гостиницадагы берки жумуш кылгандар корс болушу мүмкүн. Бирок адамдардын кемчилиги бул Мединанын кемчилиги эмес да. Аллах таала уруксат берсеңиздер, мынакей ушул жактан баштай берейик. Анан кийин айтып атат, арабтарды элчидиңер мындай деп. Ушул жакка келип эле өзүбүздүн маданиятыбызды жүргүзүп атабыз, өзүбүздүн калпактарыбызды, өзүбүздүн маданиятыбызды баян телевиденияга барып калдык эле айтып атат. Силер арабтарды элчидиңер. Биз айтып атабыз, депутаттар менен дискуссия. Эже айттым, депутат эже. Биз кимди элчип атабыз? Кана тарыхты бараксайчы, сиз айткан атабыз кимбиз? Манасты айтып атабызбы? Бердике Батырды айтып атасызбы? Ким Ормонханды айтып атасызбы? Тоголок молданы айтып атасызбы? Токтогул Сатылганды айтып атасызбы? Кимди айтып атасыз? Биз өзүбүздүн аталарыбызды эле элчип атабыз, ашыгы менен ичти менен кылган жок. Апаларды айтып атабыз. Кимди айтып атасыз? Кайсы апа сиздин чачыңызда кылып чачырат түрдө эле? Кимди айтып атасыз сиз? Курманжандатканды айтып атасызбы? Сиз кимди айтып атасыз? Зуракан кайны, даже ошо Зуракан Кайназарова, ошол жана башка жана немелердин бардыгы намаз окубаса дагы чачын жайбай мындай жолукчан жүргөн экен. Биз эч нерсени ээрчип элебиз, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн салтыбызды эгер динге туура келип аткан болсо, кагып аткан жокпуз. Уруксат берсеңиздер, улуу Исраилдин дамбыладан атайын бияктан неме Дубайдан алып келген эме бар эле, парфюм. Ошону калпак кийгизип тапшырып коеюк, Mabruк deyile, mabruк. Allah'ım razı bu götür. Andan keyin Mahfuldamullah topshirib qo'yib, Mahfuldamullah inshaalloh kelamiz.
Mabruk değil, mabruk. Kol çapmayın, mabruk, mabruk. Allah. Güzel, Allah razı olsun. Андан кийин мынакей эми адамга аралчык айта албаган, Аллага да аралчык албайт дейт. Эми Дамулла өзү айтпай деле атат. Эми кичине тартипти бузуп койсом кечирим сурайбыз. Мына Чубак устаздын айтып кеткен, Чубак устаздын убагында эми багыта албай калдык да. Бир алымдын өтүшү аламдын өтүшү менен барабар деген экен да. Чубак устаз кээде ушун жиндени бүйүп айтканда биз дагы кээде эмоциядан чыгып кетебиз. Ойлочу элем Чубак ажы неге ушинте берет? Көзө күйүтүлөн айткан экен да, переживаниясынан айткан экен да. Андай алым мына 1000 жылда бир келет да. Ошол алым устаздын телевидениядан тактан бияктан көрүп калсаңыздар керек. Бир 2-3 устаздын келес кылып айтып кеткен шакирттеринчи. Ошолордун арасынан биздин калыс устаз мынакей жакын Дамулдабыз. Канчадан бери көрүп атабыз. Атайын биз досторубуз менен бул Дубайдан жамаат болуп келгенбиз. Ушулар силерге кызмат кылайын, силер динди үйрөнүп кеткиле, намазды үйрөтүп кеткиле деп атайын Египеттен келди да. Дамулланы Аллах Таала мына Кудай буйруса, сиздердин батаңыздар менен, дуаңыздар менен, дуа бул ибадаттардын чучугу дейт го. Устазыбызга дуа кылып коюңуздар. Кудай буйруса Египетте окушуп атат азыр. Египетте окушуп атат. 3-4 жылдын ичинде Кудай буйруса жаңы Чубак ажы келет деген Кудай буйруса ишенимиз бар. Себеби устаздын сабактарында жооп бергендеринде көрүп атабыз. Именно суроо жооп маселесинде мындай карап отуруп сөздөрүн уккандан, мимикасынан, манерасынан да кээде көз жаш да келет. Сүйлөгөндөн көрүп кээде Чубак ажын эстеп кетип атабыз. Bu inşallah Allah Taala Damulabızga ушундай иман берсин. Чубак ажыдан да өткөн чоң алым болсун Аллах Таала. Дамулабыздын жашоосуна өмүрүнө береке берсин. Уруксат берсеңиздер ушу Дамуллага да бир калпак кийип коелу өзүбүздүн традициябыз менен, маданиятыбыз менен иншалла. Mabruk, mabruk. Mabruk. Мына устаздарыбыздын атыбыздан бир белек берип коелу. Дамуллалар кез Дамулла. Мына Дамулла сабак өтөт, такбек кылат. Египеттен бери мына сабактарга өтүп прямой эфирлерге чыгып атат. Дамулла анан кийин сабак өтүп атканда техника керек болот, ар нерсе керек болот. Устазды бир сүйүндүрүп коелу дегенбиз. Устаз өзү сатып алам баазын айтып мага ала кел деген. Устазга мына биз досторубуздун атынан дагы Кудай буйруса сиздер сабактар көрүп туруңуздар деп мындай заманбап бир мабрукту кыргыз элинин атынан тапшырып коюп уруксат этсеңиздер, а. Устазыбызга Алла разы болсун. Кудай буйруса жакшы күндөрдө, жакшы түндөргө жолукканга Алла разы этсин. Устаздардын сураардын алдында суранып койдум бир. Көбүрөөк сүйлөп койсок, эгер эмоция калдырып сүйлөп койсок кечирим сурайбыз. Аллах Таала мынакей сиздер жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө Аллах Таала насип этсин. Кандай проблема болбосун биз сиздер группада болуп атабыз. Ооруп калсаңыздар, автобуска чыгып атканда телефондоруңуздарды жакшылап карап коюңуздар, чамаданыңыздарды жакшы карап коюңуздар. Мына Меккеге баратабыз. Меккеде адам көп да. Адам жоголбойт. Бул жакта адашып кетиши мүмкүн. Эч потеря болбоңуз, давленияныз көтөрүлүп кетпесин, мындай коркуу сезим болбосун. Сизди каяктан болсо да бул компанияда 30 бала иштейт. Каяктан болсо да биз таба алабыз да. Болгону сиз устаздарга этият кылып коюңуз, форманы кийип атат, жөн эле тиккен жокпуз аны форманычы. Сиз кийип адашпасын, адашсаңыз артыңыздан окуп таба алайык деп кийиздик да. Ону бейжикти жөн эле мойнуңузга илген жокпуз. Эгер жоголуп кетсеңиз, сиз оно жерде номер жазылып турат да. Башка бирөөлөрдүн мога чалып берип койчу десеңиз, сиз биздин балдардын кол центрде отурган балдарга чөзсүздөр да. Анан каерде деп сизди сурап алып кетебиз. Же ону ананы кийбесеңиз, же ону бейжикти тагынбасаңыз, каяктан табабыз сизди биз? Айланып келет, ошондо тилди укпаган, ажы башчыларга этият кылбагандар көбүнчө жоголот айтып коюн да. Ошон үчүн Аллах Таала өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга береке берсин. Аллах Таала насип этсе, Исраилдин намына бир дуа кылып койсун. Ошо менен сөзүбүздү аяктайбы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолугайык. Намына бир дуа кылсын. Min elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecma'in. Jaratkan Allah'ım mana uşul jerde berген sadaka ihsanlardı, barыбызды мына ошол кылган умура амалыбызды, мына ушул жерде айтылган жакшы сөздөрдү, биздин ушул жыйналышыбызды жараткан Аллах мына ушул умура сапарынын берекетинен, мына ушул Ramazan ayının bereketinden, Orozan'ın, Medine şahrının bereketinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir hurmatından jaratkan Allah Teala'm mına uşul жыйыныбызды баарыбыздын күнөөлөрдү кечиришине Allah өзүбүздүн, үй-бүлөбүздүн, балдар кыздарыбыздын, эже карындаш агайындарыбыздын бүткүл аалам баардык мусулмандардын жер бетиндеги баардык инсандардын ыйманга, исламга, динге келишине Алла Таала себеп кылган. Allah Taala özümüzden razı olup bizden razı kılgın. Ve sallallahu teala ala khayri halki Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin. Bi rahmetika ya erhamer rahim. Allah'ım razı olsun. Allah razı olsun. Sizler Allah'a bu ocakta kurma var. Şu ocaktan gelip alın.
Анан биз ушу допторубузду атайын озаштырган балдарга деп бир намаздарда дуа кылып коюңуздар. Өтүп кеткен ата энелери бар экен. Анча мынча чоң аталарына ошолорго бир намаздарда биз сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Биздин жамаатка да досторубузга бир жакшылап дуа берип коюңуздар, сураңызчы. Чоң рахмат.